Мен алдыңыздарға беш тапан тобының бір тапаны Болсынбек Истакеев досымы шақырайын, қол чағып досып алыңыздар. Бокке! Рахмат. Эстрада әртісі Қаныбек Разықов. Қаныбек, шындығында қара сұлу екеніңді точно азыр білдім да. Неге? Таңғалыштысы негізі мұндай тыйынға кішіне жақынырақ болады екенсіңер. Елделі Құдайға шүгір келіп отырды. Билеттерің алдын ала сатылған. Жоқ дегенде бір 4-5 бейчі қойып қойсаң болады да әлі. Бірле бейчі. Оның ақшасын кім төлейді? Қаныбек ағай өзі тірі кезді айтшы. Мен Қаныбекте ашығы 2 жылда, қысқасы 1 жылда жөнелеп, мұны тынар қылып қоям. Просто мен анткім келбейді. Ерте кечпе бұл жарықтықтан көзім өтіп кете тұрған болса, сілер Қаныбекті қодылайсыңар. Дейтілі, мұна емазы өскендігін өзің кесіп, досым, торолып, мұндайша айтқанда өз түшоңды өзің кесіп, ел алдына аттанып шықтың. Мұнан арқы шығармашылық жолың байсалды болсын, ағайдан тоқтаймыз айтқандай, ағайдан артығырақ бол, емі кем болбойсын. Шығармашылық иілік қалайым, өркінің өсе берсін, досым. Ол шайық болыңыздар. Ағайдың үй бүлесі полный бардығы шығармашыл адамдар. Бүт ыр жазады. Ушу еміне Қаныбек қана ыр жазбайды да. Ана мен айттым де, Қаныбек сен неге жаза албайсың десем, мен деле жазам дейді. Қойча, мәне бір да жол жазғанын көрген емеспін десем, боке мен жазам, просто азыр почеркім начар болып отыр дейді. Почерк оңылып кесін тоғандар, қол шағып оңыздар. Қаныбек Разықов. Рахмат. Апаларды, ежелерді, қарындаштарды майрамыңыздармен құттықтаймын. Негізі ағай жөнінде айтқандылы көпшілік айтады. Рахман Разықов деген негізі мұндай көптілі күлдір алчы меза дейді. Бірақ алы күлдір албағаны ме туғандар? Талантты Құдай аға ұшынчалық кенен берген. Ал киши ыр жазатылы, тамсил жасчы, емі қойчы, ем қысқазы, еміне өнер болса бардығына ал киши ем. Ана анша-мұнша күлдірчем, қанты құдыл болғаннан күлдірбейді. Мен бір күлкісін айтып берейін. Жана Гүлжайна деген қыз танисыздар бі? Атаханова. Жіп. Ошол чоқ іштейбіз, ал ағайдың жалғыз қыз шәкірті бір күні театрға бір юбка киіп келді да, жынсы юбка. Анан юбкасы мында қишыра екен. Аны біз көргендері шылындап қалдық, Жайна, юбкаң қишы екен деп қалдық. Ана қыз балады. Ағай театрға келселе алдынан шығалы, ағай, қараңызшы міне, мен юбкам міне қишық бекен деп, ағайға жамбашын көрсетіп өтпей. Ағай ұшыншалық кенен кіші олшы, мында қарап, жоқ, жашына қайлы екен, жамбашың өзі қишық екен деді. Жазалычы көңілдердің қапасын, ескерелі сатиранын атасын. Қудылдардың таймашында барыбыз, алалычы ұлу елдің батасын. 21, 22, 23, 24 февраль Ош ұлттық драма театрында Рахман Разықовтың жарқын елесіне арналған республикалық қудылдардың сынағына шақырабыз. Баш байге автауына. Билет басы 700 сом. Башталышы 19:00. Концерттің албаруучылары Тынар Курбаналиев жана Қаныбек Разықов. Байланыш телефондору 0223 33 66 99 0779 32 33 91. Жақтырған қудылыңызға өз добушыңызды беріңіз. Шүтіп кете күлдіріп қойшы. Ағайдың жасаған емгегі тодой. Мына туғандар өзіңіздер көріп отасыздар. Агиши бір кезде бағбаншылық қылып қойған екен, азырғы қудылдардың келатқан поколениясы бардық ошо кишinin шәкірттері. Ана неміш Қаныбек біз менен жүргөсі 20 жылдан ашып қалды. Шу бала қатары бір мұшташпап тұрған өкчі. Себебім неге дегенде, ағай бұға тарбияны башқача берген. Ағайдың тарбиясы башқача кіші олчу. Мен аз үшін сіздерге именно тарбия жөнінде айтқым келіп отады. Негізі тарбия тұрғандар бұл адамдың келешекте келе бір мұндай айтқанда бір түзеп тұручу бір ушундай бір жақшы жишан екен да. Неге дегенде, тарбия бұл жашоға аябай таасирин берет екен. Азыркы мына бұл жерде тұрған жаш жеңелер, мысалы салыштырмалуу, мұны апалар қарағанда сіздерде бақталай кичине азырақ. Неге дегенде қалағандай балдарыңарды ұрғылап, чапқылап тарбия бере албайсыздар. Азыр кеп бір чап көрчү. Чап эле көрүлөчү.
Сиздер таанып алган чоочун эле бир аялы келип балаңдын укугун коргойт. Ошондочу баягы балар мыжыгыл өлтүрүп койгоңор келет да. А биз Кыргызстан укук коргоочулардын мекени. Бизде өлтүргөндүн укугун коргой берет, өлгөндүн укугун коргой берет. А бизде кандай? Бизде кичинекейибизде мисалы мен апамдын шырдагынын түбүндө 5-6 вариантта чуук турчу. Акталдан, Караталдан, Мырзатеректен, кылмышыңа жараша Долонодон, Табылгыдан кооз эшиги ачылып кетип, бирөөнүн уйу кирип, огородду чачкан болсо, это жестокий кылмыш, табылгы. Ушундай табылгыны алып апаң көчөгө чыкканда, ойноп аткан жерден аттап-буттап келтирип, төркүйгө кирип кийет элек. Эмнеге? Биринчиден эл көрбөсүн. Экинчиден токмок жесем дагы төшөктүн үстүндө нормаль жери токмок жейин деп, төркүйгө кирип, төшөктөрдүн жанына келип, жонумду апаңа тосуп, "И апа, делай" дейсиң. Апаларыбыз чуук менен чыпылдатып сабап, тимине зыпылдатып сабап, даже чуук сынып кетчү сабайт эле. Эчтеке болбой эле, эч кандай укугубуз бузулбай эле, Кудайга шүгүр, мен 39-га чыгып калдым. Мен дагы сүйүнөм, мен вовремя чоңоюптум да. Эгер ушул мыйзам мен бала кезде иштегенде, Байкуш апам пожизненно кетмей экен эте. Азырда отурмак экенбиз, 3 жыл калды деп коюп. Тарбия укмуш. Мисалы бизди кичинекей кезде аталарыбыз айтат эле, бизди бытыгый кезибизде. Ой, азыркы балдар кыйын. Кулагыбыз ууп калат эле. Кыйын азыркы балдар. Азыркы балдар өрт дейт эле. Азыр биз өзүбүз айтып калдык. Азыркы балдар балекетей. Шумдуга толдуму? Тамгатамай телефон чукуп кирип кетет дейт. Бирок кимиси кыйын экенин билбейм, бирок бир айырмачылыкты билем. Мурунку муунга караганда азыркы муундун жигиттери бир аз назигирак. Назик. Мен чечмелеп берейин, булар эмнеге назик болуп калды? Себеби мен курактуу жигиттер, мырзалар үйлөнөт, балалуу болот, шарт чоң ата, чоң апа тайда тайнесине тыштайт дагы, өзү миграция менен башка жака тиричиликтин айынан тайып кетет. Чоң ата, чоң апа тарбия бергенге мүмкүнчүлүгү жок. Ага главный саны болсо болду. Кечинде 5 киргизип алат үйгө. Эртең менен 5 чыгарып коет. Анан бала садикке барат, садикке барганда эмне болот? Садикте жалаң айымдар тарбиялайт. Андан кийин мектепке барат, мектепте тилекке каршы кашайып, эркек мугалим почти жок кесе. Бүт айымдар мугалим. Устаттын сыпаты балага өтөт. Ошон үчүн азыр армияга барган балдарды командирлери урушуп койсо, тарынып калат экен, Армияда болбосо жигиттин жигити боло турган жерде тарынчак болуп калат экен. Бизде бала кезде билбейм эмнегедир мындай эн атабыз болбосо деле чөйрө өзү тарбиялап турчу. Кичинекей кезибизде мисалы үчүн чурка баратып, жыгылып кетип көмкөрөбүздөн бетибиз менен былч этип жерге биртип, эми тура калып өңгүрө ыйлайын деп атсаң, бул жакта турган балдар, охо, карачы. Ыйлабайт экен. Молодец, эркек бола экен. Эркек экен дейт, ыйлайын эле дейсиң. Катын болуп калгандан коркосуң да. Ушундай деп болгонубуз тишибизге жутуп. Анан мектепке барганда да кара, ким корос ким эки иштеп мынтеге болот. Анан чоңураган бастан коростуң, кичинекейин бастан эки иштсиң. Эркек болсоң бир койчу. Эркек болсоң бир койчу деп атып, мушташтырып ийет. Анан ал жерде да өкүрүп акырып ыйлайын деп эн атаңды карай жөнөгөндө чоң балдар айтып койбосун деп, бияктан дагы ушундай бир тарбия берет. Ой, молодец. Чоң жигит экен да карачы. Ыйлабайт экен десе, чыдап тилибизди тишибизге катып, тамдын аркасынан өтүп алып, алар кеткенден өлүп калат ыйлайт элек. Озондоп. Анан армияда мектеп бүткөндөн кийин чоңоюп калдык, переходный возраст, анча-мынча серпетип каласыңчы, чоңойгон киши болуп. Ошондо дагы алып коем дейт го. Жок, албайм десең, ой, эркексиңби? Ал. Эркек болсоң ал деп атып, мына. Эркек болобуз деп атып, алдыбыз алкаш болуп кетели дедик. Анан кийин үйлөнбөй жүрөсөң дагы айтат, эркексиңби? Үйлөн дейт. Эркек болуп үйлөнөсүң, үйлөнүп жаштакай жашап атсаң, дагы досторуң келет, эркексиңби, чыкпайсыңбы деп. Анан ушунда эркексиңби деп атып, бир 60ка чыкканда бул сөз таасир этпей калат да. Эркек дейсиңби? Кампир дейсиңби? Себеби бул жака караганда бул жагы жакын болуп калат да уже. Карачы, тарбиянын таасири чоң экен. Негизи бизди тарбиялаганда апаларга рахмат. Ушунча бизди адептүү кылып, уялчак кылып тарбиялаган. Мисалы үчүн, карасам, ыйралдан чыккан тердей берем да. Ушунда эле сурап калганда туугандар, эмнеге тердейм десең, семиз болсоң тердейсиң да дей берет. Ооба, семиз адам тердейт, бирок экинчи жагы адам уялганда да тердейт. Мен ая уялчак болам.
Себеби бизди уялчак кылып тарбиялаган. Элдин көзүнчө бала кезде сүйлөй берсең, ай, жөнө тур. Апай, уят эмеспи? Уят деп атып, азыр любой кыргыздын баласы менен кызынын мээсинде уят деген травма бар. Oyun açık ayta албайт. Бирок азыркы жаштар билбейм, менден да уялчак, Мен кээде мындай маршруткадан көп байкап калам. Маршруткага түшүп калганда маршруткада кетип аткан болсоң, кокус маршруткага улуу муундун өкүлдөрү кирип калган болсо, маршрутканын ичинде отурган жаштар уялгандан көзүн жумуп берет момтөлөнө. Анчамчылар аксакалдардын бетин карай албай, конечныйга чейин анекти карап кетип болду. Ушул сыяктуу мен да уялчакмын да. Уялбай эле тууганда бир ырдап берейин Мен ырдап калгам. Себеби мен мурда ырдабайт элем. Кебете мырга туура келбейт да. Моюн алыш керек туугандар. Сиздер деле чындыкка эле күлөсүздөр. Адам чындыкка күлөт. Ырдаш үчүн биринчи ырдалып аткан ырдын текиси менен бул жакта аткарып аткан адамдын кебете кешпири ырга туура келиш керек экен. Менин мындай лысый, нестандартный кебетем, бир татнакай ырга эч туура келбейт экен да. Ушул жерге туруп алып, ушундай кайгырып, баарыңыздарды транска түшүрүп, таң эрите ойгонумда бакыт издеп десем, или боюңуздар айтасыздар да. Мунун таң эрте туруп алып, бакыт издебей эле, курсак ачып эле холодильниктен бир тегиздесе керек да. Вид сатат сразу. Же ушундай туруп алып, сагынам, кой айлана. Сагынган киши мынчалык семирбейт дейсиңер. Ошо чымчык сөйсө, касап сөйсүн деп ырдабай жүргөн, бирок кебетеме жарашыптуу бир чыгып калды. Бул эми азыркы Кыргызстандагы соңку кырдаалдарга аябай туура келет. Ырдын аты айта албайм. Себеби мен туугандар ырдаган мага жагат. Неге дегенде, мени көпчүлүк айтат десем, болсун, сен токтогулдуксуң го, сен эмне ырдабайсың деп сурай берет мага. Ана мен айтып калам, мен 13-сүмүн десем эле түшүнбөй калат. 13 деген эмнеси айланайын? Кыргызстан боюнча ушундай сөз бар го. Айланайын токтогулдуктардын баардыгы эле ырчы. Бир 10 токтогулдук сүйлөшүп турган болсо дейт. Барсаң, жок эле дегенде 9-у ырдайт дейт го. Мен 13-сү да. Мен ырдай албаган. Анан себеби ырчылардын арасында чогойгондон кийин ырдаган келе берет экен. Эми бүгүнкү Каныбектин жарпы күйөрмандарына жана ошондой эле эжекелердин деги эле кыргыз айымдардын урматын аткарып берейин. Ырдын аты айта албайм. Текисин билсеңиздер, чок ырдайбыз агайындар. Маэстро.
Rahmat. Estrada ырчысы Болсынбек Ыстакеев. Неге? Боке, ушум не деген ыр болсын, Не деген ыр болсын, не деген ым? Не деген ыр дегенім? Қанегем өкөз иштешкенибизге 20 жылдан ашып қалды. Ооба. Ырдың текстін жатты болбайсың ба? Бұл ырыңын тексті дағы бар ба? Текст болбоса бұлар неге қол чабып атышат? Мен вообще білмеп, біле ырыңын тексті бар екен, Боке. Текст болса, мисал үшін мынандай жері, не деген мына? Сен бірінші сұрабайсың, ырың не жөнді дейсің бе? Не жөнді? Ыр қымбатшылық жөнді. Қымбатшылық? Қойсың? Қымбатшылық деген, на-на-на-на-на-на деген жерім не? Бензин, солярка. Benzin солярка? Деген жерің че? Свет, налог, ККМ. Боке, ушыны жөн эле мындай эле ооз экил айтып койсоң болбойбу? Айта аласың ба? Духың жетеби? Сен емес, мен да даже тынар экенде духу жетпейт. Ачык айтканы го айтып койсуң, бирок эртең кайра ютубка чыгып алып, кечирип кой кыргыз элим, кечирип кой деп отуралыбы? Биздин эл тонкий. Рахмат. Эл деле айта албай атат экен, а? Биргебиз, баарыбыз ичибизде катылып турат. Ар ким өзү ойлогондой кылып ырдай берет. Ооба, бул мааниси ар кандай, ким кандай түшүнсө ошондой. Жакшы, Боке, дагы бирдеке да. Эме, мына мен ойлоном да ушул айылдын, шаардын аттарынчы кыргызча ат кылып койсок болбойбу, Боке? Болот да, эмнеге болбойт? Орусча ат. Азыр өзгөртүп атышат го. Мен кошулам, мен колдойм аны. Колдойсуңбу? Ооба, эми качанкы Михайловканан, Ивановка, Александровка дегенден көрөк, кыргызча эле мурунку эски аттарын коюп коюш керек. Ооба? Чуңкурчак. Ооба, Кең суу, Качка суу, ушунга окшогон кыргыздын жаштагы аттары бар да. Мисал үчүн мына Сокулук деген Бишкектеги район эмне үчүн Сокулук болуп калганын эч ким деле билбесе керек менимче. Эми Каныбек, ар бир жердин өзүнүн тарыхы, уламышы болот да. Жөндөн жөн эле ат коюлбайт. Сен билесиңби? Билем да, кантип билбейм, сен кабарың жокпу? Жок. Мен бардык жерди чечмелеп окуп чыгам го. Койсоң? Айтчы онда мына Сокулук, эмнеге Сокулук болуп калган? Сокулук эмеден коюлган дейт. Мушташтан коюлган дейт да. Койсоң? Талпа балдар, көп балдар мушташып атып, ошолордун арасында бирөөсүнүн аты Улук экен. Анан уруш болуп атканда бирөө кыйкырып тур, Сокулук деп ошондон. Ошондон коюлган дейт да. Сокулук дептирби? Ооба да. Улук сок дептирби? Анда улук сок болмок да бай. Болбой калат экен, улук сок болбу? Мына сок, жазып койдур агар. Сок улук просто кийин орустар чоң жазып койгон да. А так мушташ. Молодец, Жанагы Жумгал, эмнеге Жумгал болуп калган? Жумгал эми билесиң да Каныбек, ал жерде Жумгалда саяк урусунун мекени. Ооба. Так ичи мекени. Анан ал жака илгери бир кичинекей саякты алып барып, сен ушул жерде кал. Ушул жерде жашайсың десең, ал кичинекей болот, эрчитте. Мен де барам, кал дейм, сен каласың ба? Кал дейм. Көзүң жум, кал деп ошондон калган дейт да. Не шектүү карайсың, апай? Көзүңү жым шейтип туруп алып урдуруп атасың, Тарых ушундай. Койчо эле жум, кал. Кандай, сен башка вариантын билесиңби? Жумгал эле экен. Жумгал. Туура эле экен. Жумгал. Эме эмнеге так Кемин, эмнеге Кемин болуп калган? Кемин эме болгон дейт, бир атчан бирөө кетип атса, жолдо бир кичинекей бала туруптур да. Анан, ай бала, сен эмне жолдо калып калдыңбы десе, ата десе, ай атаң озурайын, Кемин деп ошондо. Ошондой. Чоң Кеминчи. Ал жерде чоңураак бала калып калыптыр да. Шектүүнү ишенбей атасың го. Тоо кылды бе, койчу Боке. Ушундай. Мына эме
Талас неге талас болуп калган? Айтчы. Талас эмеден коюлган дейт. Бул жана өтмөк ашуусуна чыкканда билесиң, талас өрөөнү бүт көрүнөт го. Ооба, билем. Мындай караса дайрасы бар, дайрасынын боюнда азмаз токой бар. Анан мындай карашып тур да, кокуй. Биякта талас турбайбы деп. Ошондо талас коюлуп калган дейт. Эгерде тал көп болгондо, тал көп болмок. Бетиң титиреген да жок, Андан башка тарыхын билесиңби? Талас деп. Жаллат неге жаллат болуп калган? Айтчы болуптур мына. Күлөсүң да азыр. Гүлбе, мына гүлбе. Мен болгон эле тарыхын айтам. Жаллат. Абат деген аксакал кемпир экөө сөрүдө чай ичип отурса, анан Абат аксакал варенье алып жейм деп алып келатып, вареньеси көкүрөгүнө тамып кетиптир да. Анан кемпир көрүп калып, эй, жала Абат деп ошондон коюп. Ичиңи жарып коем азыр. Ата. Болгон окуяны айтсаң эмнеге жарасың? Болуптур мына чаткал неге чаткал болуп калган билесиңби? Чаткал эмеден коюлган дейт. Чаткалдык бирөө ысык көлгө эс алганы бар. Анан сууга түшүп аткан жеринен купальниктен түшөт да. Купальниктен түшүп атса бирөө көрүп калыптыр да. Чаты калып турбайбы деп жазып койгон экен да. Эгер шымчан болгондо каяктан көрмөп эле. Мему. Сен тарыхты сүрүп алып кайра менден жакка чап кылайсыңдар эле. Ошо шымынчачкыча күтүп отуруптурбу? Жок, көрүнүп калган үчүн жазган да, чаты калып турбайбы деп. Тоогулду мен боке койчу. Баткен неге баткен болуп калган болуптур, айтчы. Ой, ал оңой эле. Баткендик туугандарды билесиң, аябай кыскартып, кыска сүйлөйт. Ооба. Мисалы баткендик туугандар менен учурашсаң, ассаламу алейкум, Айша, кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы дегенде, абу дейт. Кудай шүгүр, жакшы жүрөбүз, өзүңүз кандайсыз дегенде, ашу дейт. Көрдүңбү? Бат сүйлөгөндөрдүн гени. Баткен. Баткен. Аберес дедимби? Аберес дейт го, Көрдүңбү? Ошол жерде дагы эки тамганы кыскартып отушпайбы? Ушунуңа кошулам боке. Ушуну туура айттың. Бирок акыркысы мына боке, ноокат неге ноокат болуп калган? Ноокат эме болгон дейт. Ноокаттар барбы? Бар экен. Кана билип алгыла. Ноокат эмне болгон экен да? Экинчи дүйнөлүк согушта бир англичан аскер колго түшүп, ушул ноокатты жашап калган экен да. Анан ал кезде билесиң, почтальондор каттар катканда адам да бар, ошону үмүт кылып, мага да кат берчи дейт да. Десе анан почтальон англисче билбейт. Ооба. Анан баягы түшүндүрүш үчүн, ноокат дечи. Ошондо коюлган. Ноокаттар барсыңарбы? Ноокат. Сен сабайдасың го, сен сабайдын эмне коюлган билесиңби? Билем. Кандай коюлган? Сабайда мен деле урдуруп коярын. Бир шаардык келин сабайга, шаардык кыз сабайга келин болуп түшөт да. Анан кийин кайненеси эртемен тургузуп эле. Турагай келин бала, тур, уйду саап кой дейт да. Десе, жок, саабайм дептир да. Саап кой деп атам десе, жок, саабайм дептир да. Саабайсыңбы десе, саабайм деп ошонон кийин саабай болуп калган экен. Калп айтпа. Болсун деги стакей. Боке. Жала Абат. Акылбек Абдиев. Ассаламу алейкум, байрамыңыздар менен кол чап көрсөтүп отурабыз. Сүйөт десе сүйүп калдык, бойдок болуп жүрүп калдык, балдар менен күндө жолугуп. Сүйгөнү билбей туруп, свидание күндө куруп, кыздар менен күндө жолугуп. Эй, сүйгөнү билбей туруп, свидание күндө куруп, кыздар менен күндө жолугуп. Ойлонбостон эч нерсени, ойнот
тезірек. Шараптанбы арақтанбы, шайтан айдап баратқанбы, мас болуға күнде шаш керек. Эй, шараптанбы арақтанбы, шайтан айдап баратқанбы, мас болуға күнде шаш керек. Сүйгүмар сүйүү отто, сезимдерге салды чокту, жүрөгүмдү эзип бүттүм го. Сүйөм деп күндө барам, сүйөрүм күндө чалам, өзүңдөрү сезип жүрдүм го. Эй, сүйөм деп күндө барам, сүйөрүм күндө чалам, өзүңдөрү сезип жүрдүм го. 20-дан жаңы аштым, үйлөнүүгө мен да шаштым, башка нерсе көзгө көрүнбөй. Байкатпастан барамын го, басып алып качамын го, башкасына карабаймын го. Эй, байкатпастан барамын го, басып алып качамын го, башкасына карабаймын го. Сени көрдүм мен да өлдүм, сендейин мен эч көрбөдүм, сүйүп калдым сени бай бай бай. Көрбөй жүргөн экенмин го, көрбөгөндөр көп экен го, көрсөтпөстөн сени баккан го. Эй, көрбөй жүргөн экенмин го, көрбөгөндөр көп экен го, көрсөтпөстөн сени баккан го. Шараптанбы арактанбы, шайтан айдап баратканбы, мас болууга күндө шаш керек. Эй, шараптанбы арактанбы, шайтан айдап баратканбы, мас болууга күндө шаш керек. Чоң рахмат. Жазалычы көңүлдөрдүн капасын, эскерели сатиранын атасын. Куудулдардын таймашында барыбыз, алалычы улуу элдин батасын. 21, 22, 23, 24 февраль Ош улуттук драма театрында Рахман Разыковдун жаркын элесине арналган республикалык куудулдардын сынагына чакырабыз. Баш байге автоунаа. Билет баасы 700 сом. Башталышы 19:00. Концерттин алып баруучулары Тынар Курбаналиев жана Каныбек Разыков. Байланыш телефондору 0223 33 66 99, 0779 32 33 91. Жактырган куудулуңузга өз добушуңузду бериңиз.